Айыл өкмөтүнүн Нивасы 2016-дан бери иштебей туруп, жүрбөй туруп, азыр мен арыз жазгандан бирге эптеп сүрөттөп жеткиришкен. 18 октябрь. Ички акыбалы момундай. Километраж канча деп турат? Километраж 000 деп турат, билинбейт экен эчтеке. Акыбалы чачылган. 2016-дан бери айдалбай, азыр эптеп жеткиришиптир мэрия. Айыл өкмөтүнүн Нивасынын акыбалы. Орто айыл өкмөтүнүн Нива автомашинасы 2016-жылы жай айларында бузулган, мотор штук берип. Ошондон бери жүрбөгөн акыбалда ар кайсы айыл өкмөт башчысынын үйүндө жатат. Бул жерде 2016-жылы жай айларында бузулса, 2016-жылы октябрь айларында запчастьтарга заявка берип атышат. Бул жерде болгон запчастьтин 48 запчастьтин түрү. Фередо, бак, бензонасос дейт, вал, кыскача стартер, генератор дейт. Ошентип 48 эң аяк антифризден бүтүп атат. 48 запчасть 90 000 сомго заявка берилип атат. Андан кийин Кайыңдыдан Насыпбек уулу Нурпайыз деген бизде тендер менен продукту, мебель ошону берген. Тендер менен берген бар экен Насыпбек уулу Нурпайыз. Ошол аркылуу 90 000 сомго запчасть алынып атат. 90 000 сомго Насыпбек уулу Нурпайыз дегенден тендерден утуп алды деп мынакей 90 000 сомго төмөнкү запчастьтер алынып атат. 60 000 сомго бир алынып атат. Андан кийин 30 000 сомго бир алынып атат. 2016-жылы алынып атат аягында, октябрда счет фактура менен. Анан кийин 2016-жылы 90 000 сомго алынып атат. Анан бул тууралуу мен ошондо эле прокуратура органына кайрылгам. Айдалбаган машинага эмне болгон 90 000 сомго чыгып кетип атат айыл өкмөтүнөн. Бул деген элдин, баарыбыздын салык акчабыздан чогулган акча каражаттан эмне үчүн айдалбаган машинага запчасть салынды деп чыгып кетип атат деп прокуратура органына кайрылгам. Ал жерде дефекттик акт бар болчу. Дефектный актка ошол запчастьтер салынды деп. Бухара айыл башчысы Кулалиев Акматжан, Телман айыл башчысы Туленалиев жана аскердик учеттик столунун кызматкери Егемалиева Асел кол коюп берип атышат. Үчөө тең ал актка кол коюуга укугу бар беле, жок беле, алар ошого түшүнүгү барбы, жокпу билбейм. Бирок дефектный актка кол коюп берип, бул 90 000 сом айыл өкмөтүнөн чыгып, запчасть салынды деп кетип атат. Андан кийин прокуратура органы болсо төмөндөгүдөй мага жооп берди. 90 000 сомго тендер жарыяланып, түз ыкманын негизинде Насыпбек уулу Нурпайызга ыйгарылган. Бирок уна оңдолуп, тетиктердин алмаштырылып кеткендигине байланыштуу 2016-жылы акча каражатынын мыйзамдуу сарпталышы финансылык тактоочу документтерди изилдөө менен гана чектелген деп жооп берип атат. Булар эч кандай адистер менен ошо запчасть салындыбы, салынган жокпу, Нива автомашинасы жүрдүбү, жүргөн жокпу, эч кандай текшерилбей гана мен арызымды ошонун негизинде, могу жооптун негизинде жаап коюшкан. Ооба, могу документация бар, салынганы чын, акча кеткени чын, бирок финансылык документтин негизинде гана текшердик деп. Анан кийин эсептөө палатасына кайрылдым. Быйыл эсептөө палатасы текшерип чыгып, бул жерде ошол запчастьтар салынганына, төмөнкү айдалып жүргөнүнө, 2016-жылдан бери айдалбаган машинага ошентип берип атышты. Айдалып жүргөнүнө төмөндөгү жарандар күбө болуп атат деп. Булар Нива автомашинасы айдалып жүрөт деп Ашкеев Б, Колсариев, Турдунбеков, Жумагулов мектебинин директору Абдыкулова, Жунушалиев дейт, Бухара айыл башчысы Кулалиев, Туленалиев күбө болуп атышат да, ошонун негизинде дагы арызым жабылып атат. Эч кандай адистердин, тех адистеринин эч кандай жыйынтыгы жок, заключениясы жок. Нива автомашинасы айдалган, айдалбаган деген. Андан тышкары дагы төмөндөгүдөй жооп берип атат.
эсептөө палатасы. 2015 жылы 172.500 сом бекитилиптир, сарпталыптыр Нива автомашинасы. Андан тышкары 2016 жылы 170.000 сом бекитилип сарпталып атат. Андан тышкары 240 литрден күйүүчү май жылына, айына болгондо 1 жылда 3 тоннага жакын бензин чыгаша болуп атат Орто Айыл өкмөтүнө. 3 тоннаң 100.000 сомго жакын акча каражат экен. Ошондо 2 жылда 340.000 сом. Андан тышкары бензинге акча каражат, андан тышкары айдоочуга айлык кетип атса, азыр 500.000 сом акча бир Ниваны камсыздоо үчүн кетип атат. Биздин кичинекей айыл өкмөтү 3 миллион тегерегинде доходубуз бар, элдин салыгынан чогулган айыл өкмөтүнүн каражаты үчүн бул өтө чоң сумма болсо керек. Айдалбаган Нивага 500.000 сомго жакын, болжолдуу түрдө 500.000 сомго жакын акча каражатын чыгарып жиберип атышат. Бул жерде 2017-2018 жылы Арыков Эркин өзүнүн иниси айдоочу кылып жаздырып, ага дагы 100.000 сомдун, болжолдуу түрдө 100.000 сомдун тегерегинде айлык чыгарып берип атат. 100.000 сомдон да ашыгыраак болуш керек, так айта албайм. Андан кийин мен арыздар менен кайрылгандан кийин Нива автомашинасы азыр эскириптир, списанияга чыгарабыз деп, азыр списанияга документин даярдап атышат. Айдоочу жок, айдоочуну май айынан баштап, мен арыз бергенден баштап бир баланы айдоочу кылып алды. Ошондо эч кандай айдоочу жок, айлык кетип атат. Эч кандай Нива айдалбаган машинага 3 тоннадан бензин кетип атат. 170.000ден жылына запчастька акча каражаты кетип атат. Ошондо менин кайрыларым, эгерде ошол Нива автомашинасын 2016 жылдан кийин айдап жүргөнүн көргөндөр барбы? Анткени могу күбөлөрдүн баары айыл өкмөтүнө иштегендер жана ошол кызыктар адамдар болуп атат да, айыл өкмөт башчыларынын баягы мыйзамсыз коротулган акчасын жабууга кызыктар адамдар болуп атат. Мектепте иштегендер, айыл өкмөтүндө иштегендер болуп атат да. Жана ошондой эле 2017-2018 жылдары Арыков Эркиндин иниси ошол Арыков Эркин айыл өкмөтүнүн машинасын айдап жүргөнүн көргөндөр барбы? Ошого күбөлөр барбы? Ошону айтып коесуздарбы? Бул жерде көрүп атасыздар, жаңы Нива сатып ала тургандай акча каражаттар кетип атат жүрбөгөн машинага. Бул жерде цифралар, мен бухгалтердик документтер жок болгондуктан кээ бир цифралар так болбой калышы мүмкүн. Бирок мынагу прокуратуранын эсептөө палатасынын берген жоопторунун негизинде айттым.